Biz bunu seminarda bir hafta же екі hafta murda жарысалсақ та болмок. Бирок убакыт аябай аз калыптыр. Арузаттын ден соолугуна байланыштуу жардам бериңиздер деген жаңырык кулагымда жаңырып тура бергенден улам кел анда. Кенч китеп магазини бар. Мына ошол жерде өзүмдүн бектеген инелерибиз, окуучуларыбыз бар. Анан элим барсынбы фонду менен биргеликте бүгүнкү иш-чараны уюштуралы деп театрдын жетекчисине келдик. Жетекчиси бизге залда акысыз бериңиз, арузат кыйналып атыптыр, жардам бериңиз дедим. А киши да макул, ооруп аткан болсо берели деп, мына ошол жерде акысыз түрдө эшигин ачып берди. Ал эми билетти саттык. Билетти саткан менен түшкөн акчаны толугу менен арузаттын жардам акциясына ошол капчыгына салып берели деген чоң бир үмүт менен баштадык. Антан мына ушул иш-чаранын болушуна себепчи болуп аткан Кенч китеп магазинине жана Элим Барсынбек фондуна жана Бабур театрынын жамаатына колдон келсе бир кол чаап коюңуздар, ийгилик каалайм. Бисмилла. Мүмкүн болсо телефонуңуздарды үнсүз абалга алып коюңуздар. Прямой түз эфирге алсаңыздар, тартсаңыздар деле каршы эмесмин. Эстеликке тартсаңыз деле каршы эмесмин. Болгону мүмкүн болушунча менин оюмду, сөзүмдү, кыял чабытымды бузбай, мен жака кулак салып туруп берсеңиздер болду. Бисмилла. Саламдашуу адеми деп башталганга чейин мен ушул саламдашуу тууралуу сүйлөп турсамбы деп ойлондум эле. Антке менен ушул ролигимди ачып коюп турмун, анда ошону сүйлөй берейин анда. Бисмилла. Саламдашуу адеби. Биз эң жөнөкөй саламдашууну билбей калдык. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Амансызбы? Кандайсыз? Же жакшысызбы? Ушул сөздөрдү дагы айтуудан сараң болуп кеттирбиз. Ош шаарына биринчи жолу студент болуп келгенимде билем. Араванскийде туруп алып, өткөн кеткен тротуардан жаныман өткөн ар бирине салам бере бериптирмин. Биз айылда ошентип көнүп турбуз да. Шаарда андай эмес экен, көрсөчү. Bir vakta bir top meni güzötüp turgan okşoyt janıma geldi. Hey, ezilbey bar ketçi dedi. Anan uşu menen ketip kalgam. Görse şaharda smirna жүрүш керек экен. Бирок эмне болгон тагдырда да салам берели. Моно жерде шаарда төрөлүп, шаарда чоңойгон киши аз, бирок дээрлик эң көбүбүз айылдан келгенбиз. Муну моюнга алалы. Айылдан келгендер айылдын арулугун, айылдын тазалыгын, айылдын кичпейилдигин, айылдагы адамгерчиликти, айылдагы мейир акыбетти шаарга алып келип, шаарды өзгөртөрүштүн ордуначы, шаарда бир таргылчач, бир жыртык шымды кийгенди көрүп алып, биз да ошентип таргылчач болуп, жыртык шымды кийип, айылга барып, айылды ошо булгап кайтып атабыз да. Ошондуктан эмне дейин, урматтуу айылдан келген эле студенттер, айылдын арулугун, айылдын тазалыгын шаарга алып келгиле, болбосо шаардан көрүп калган эси жок, мааниси жок, тартиби жок, тарбиясы жок, уят нерселерди үйрөнүп, жыртыкшым, бети башың боелгон, чачтарың таргыл болуп, мини юбка кыска, көкүрөк киндигиңди ачып алып, айылга барып, айылды кошо булгабай жөн эле жүрөлү. Айрыкча ата-энебиздин эл караган жүзүн жер каратпаса экен. Бүгүн семинарда кенен кесир токтогон буларга. Демек, саламдашуу. Тааныган жана тааныбаган адамдар менен жолугуп калган кезиңде салам берүүнү унутпа. Эми пандемиядан улам достор кол алып көрүшпөөнү ар бириңиздерге сунуштайм. Эркек менен болсун, аял менен болсун, ким менен болсо да кол алып көрүшпөөнү сунуштабайм. Демек, кол алып көрүшпөңүздөр. Жөн гана ассаламу алейкум деңиз болду. Ал эми мектептерде, университетте окуйсуздар. Мен көп студенттерди байкайм, мугалимге келсе да, кандай сага деп кол көтөрөт. Агай сага кол сунса сунсун, эжеке сага кол сунса сунсун, бирок сен студент катары устазыңа кандай анан деп кол сунуп тиги жерге барып алба. Тагыраагы урмат сый менен жөн гана колуң көкөрөңө коюп, салмас безеке, салмас багай дегениң эң сонун адеп болот. Болбосо мен студенттердин көбүн көрүп атам, агайдын келип желкесине уруп, кандай анан агай, көрүнбөйсүз, кой деп тимиле дос кылып алганбыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө чек ара болсун достор. Кийинки бир маселе, кандай салам берилет? Ат үстүндө болгон адам жолоочуга салам берет, муну унутпаңыздар. Жүрүп бараткан киши ылдыйда отурган кишиге салам берет. Муну да караңыздар. Жүрүп бара жаткан адам отурган кишиге салам берет. Же болбосо аз кишилер көп кишилерге салам берет. Аз кишилер көп кишилерге салам берет, бирок көп кишинин арасынан бир гана киши саламга алыг алып койсо, көп кишинин жоопкерчилигинен кутулган болуп эсептелинет. Демек, аз киши көпчүлүккө салам берсин. Жалпы киши аз кишиге эмес. Ошол эле учурда кичүүлөр улууларга салам берет. Муну да унутпасак. Кийинкиси, берилген саламга ошондой деңгээлде же андан да жакшыраак жооп берүү керек.
Unutpagıla. Bizde salam bergen жаштарды карап отурам, кээ бир кезде менде да шакирттерим бар, көп окуучуларым келип калат. Ассаламу алейкум, кандай сага деп салам берип аткан кезде карап отурам. Жүзү менен жөн эле сага карабайт да, мындай эле алып коет да. Бул урмат сыйга кирбейт дагы. Салам берген болсо, колун момунда кылат да. Мындай кылып коет да, болду. Сөз жок, башка жок, момунда кылып коет, болду. Бул да урмат сыйга келбей калат. Тескерисинче тогот болгонго кирип калат. Мен сага тоготуп салам берип атпаймынбы dedi. Жок, тоготпой салам берип атасың. Момундагы эле коюп атпайсыңбы? Ошондон эмне кыл? Урмат сыйыңдын бар экендигин аракетиң менен гана эмес, балким сөзүң менен, өзүң менен да далилдеп бер. Колуң менен монтуп койгондун өзү жетерлүү эмес. Достор, биз адептүү балдарбыз. Ала тоонун эртеңин мен адептүү балдарга тапшыргым келет. Ала тоонун эртеңин адептүү балдарга, ичип чекпеген, ата-эненин кадырына жеткен, өзүнүн устаздарын, мугалимдерин, ата-энесин уруп теппеген, ошол эле учурда илим, билими, адеп, ахлагы төп келген жаштарга бергим келет. Унутпагыла. Эйнштейндин ушундай сөзүн окуп калдым. Динсиз илим сокур. Дини жок эле илим ала бериш сокурдук деди. Мындайча айтканда, илимдүү болуп бу дүйнөнү көрө билгениң менен акыретти көрө албай калат экенсиң. Демек, динсиз илим сокур, ал эми илимсиз дин да аксак деди да. Илими жок эле динди гана үйрөнө берсең, мечитке чейин барат экенсиң, бирок андан бийик жакка баса албайт экенсиң, аксап калат экенсиң. Ошондон мен жалпы жаштардан суранам, бул дүйнөнүн да акырет дүйнөнүн да үлүшүн ала билген, эки дүйнөгө пайдаңар тие билген инсан болуңуздарды суранып кетем. Адептүү балдар. Эң биринчи адеп ахлак бул жакшы кулук мүнөз. Маанилүү болгон 5 адепти айтайын да, анан кийин сиздер менен сабагым баштайын. Биринчи адеп бул тазалык. Бүгүнкү күндө аябай көп тазалыкка көңүл бөлөбүз. Бирок тилекке каршы сырткы көрүнүшкө гана, ички жан дүйнөсүнүн тазалыгына эч ким көңүл бербей атабыз. Сыртыбызды, чачыбызды, кашыбызды, кирпигибизди, жүзүбүздү, өзүбүздү бүтүндөй жасаган менен, монол баштын сырткы көрүнүшүн жасаган менен, баштын ичиндеги мээ жөнүндө кам көрүүнү унутуп койдук да. Мээ жөнүндө ойлонбой атабыз. Салонго барып сулуулукка жасанганыбыз менен, ошол сулуулугубуз менен үй бүлөбүздү, келечегибизди сактап кете албайбыз, унутпагыла. Ошондон эң бир көңүл бура турган нерсе баштын сырт эмес, баштын ичиндеги мээ жөнүндө кам көрүүнү суранып кетем. Тазалык. Урматтуу жаштар, көбү сырткы кийимибиз таза, бирок тилекке каршы ички кийимдерибиз дааратканага барып келгенден кийин жөн гана суу колдонууну билбейбиз, нажас боюнча, тагарага таза эмес боюнча калып кеткенбиз. Сырткы кийимибиз менен мактанычты билебиз да, бирок жөнөкөй дааратканага барып, даараткананын истинжа, истибира, тагарагы даараткананын өзүнүн тазалык адебин билбейбиз да. Анан жүрөбүз тазамын депчи, жасанып алып. Бети башыбызды полный чаптанган менен ал эми дааратканадагы артыбызды тазалай албай жүрөбүз. Ошондон ар бириңерде эң маанилүү нерсе тазалык. Тазалык болмоюнча дин исламда ордуна келбейт. Тазалык болбоюнча жашоонун маңызы жоголуп кетет. Пандемия сиз менен бизге тазалыктын маанилүү экендигин кайра эскертип койду. Ошондон ар бириңиздерди тазалыкка маани берүүгө чакырам. Тазалык дегенде дененин тазалыгы, кийимдин тазалыгы, билимдин тазалыгы, тамактын тазалыгы, чөйрөнүн тазалыгы, буюмдун тазалыгы, маалыматтын тазалыгы, байлыктын тазалыгы. Алар да өтө маанилүү. Биз тазалык десе эле бир эле дененин тазалыгын жуунуп алсак болду деп ойлоп атат. Жок, кийимдин тазалыгын ойлонгон жокпуз. Кийимиң кир да, нажас тийген ал жөнүндө ойлонбой атасың. Эгерде кийимиң таза эмес болсо, кийген кийимиң уурдалып келген болсо да, урматтуу жаштар, кылып аткан дуаңыз кабыл болбой калуу коркунучу бар. Эгерде үстүңдөгү либас кийим уурдалган болсо. Ошол эле учурда билимдин тазалыгы, урматтуу жаштар, пайдалуу илим алгыла. Биз пайдасыз нерселерди алып атабыз. Акырет дүйнөгө да пайдасы тийбей турган интернеттен бир нерселерди үйрөнүп атабыз. Ошол эле учурда тамактын тазалыгы, чөйрөнүн тазалыгы, буюмдун тазалыгы, маалыматтын тазалыгы. Достор, информациянын тазалыгына маани бергиле. Биз алып аткан информациялар ушак, гыйбат маалыматтар болуп атат болду. Башка нерсе эмес. Мынаны уруп кеттир, мына менен урушуп кеттир, мына ырчы, мына гиф ойноп атыптыр, мынандай кылып атыптыр. Айтор эмне болду? Биздин маалыматтар ушак, гыйбат информация. КамАЗ могу жерде сүзүп кеттир, президент могу жерде экен, мына могу жерде экен. Бирок окуп аткан окууңа пайдасы тийбеген информациялар, акырет дүйнөгө пайдасы тийбеген информациялар менен өзүбүздү алаксып коюп атабыз. Ошондон маалыматты да тазаламагыла, байлыктын тазалыгы да өтө маанилүү. Экинчи адеп, саламдашуу жана сүйлөшүү адеби. Урматтуу достор, канча тил билсең бил, орусча билсең деле оюңдан ашкан нерсени айта албайсың.
Орусча билсең эле кыйын болуп кетпесин. Талада мал багып аткан айылдагы бир бечара кыргыз тилинен бөлөк тилди билбесе да, ошо дагы өзүнүн оюн айтат. Сен деле орусча билсең деле орусча оюңду айтасың. Бул артыкчылыгың жок, ошол эле орусча айта аласың. Бул башка нерсе эмес. Ошондон достор, саламдашуу сүйлөшүү адебинде эң керек болгон тил орус тили эмес. Эң керек болгон тил адам менен мамиле кылып атканда эң керек болгон тил англис тили эмес. Адам менен мамиле кылып атканда эң керектүү тил бул дененин тили. Түшүнөбүзбү? Денең адеп ахлагыңдын тили. Кичпейил жөнөкөй болсоңчу, жылмайып турсаң, анда ушул тилден өтөрү жок. Россияда иштегени барып калдым. Ошол жакта сабактар менен, семинар менен барып калдым. Бир орус менен сүйлөшүп калдым. Ошол жерде орус киши айтат, өзүнүн визиткасын берип, Идристи, спасибо тебе. У меня на руках работает 1000 кыргызов dedi. Миңдеген кыргыздар иштейт кол астында dedi. Я вас всех уважаю. Мы испокон веков друзья. Деп, кылымдан бери каратып келген досторбуз. Мен ырдап айттым эле. Анан аябай сахнада отуруп калып бир жактырып туруп орусчада төгүп кошуп койдум. Анан келди рахмат айтат. Ошол орустардын бирөөсү айтат. Ай, Азамат, привет, как дела? Ну что, закончил работу? Азамат, оказывается, русский язык не знает он, но он всегда улыбается. Да, закончил, да, биттим, о, докот болды. Знаешь ли, мага Азамат нравится, хотя он не знает русский язык, но у него язык тела очень хороший. Анын денесинин тили абдан жакшы, ал дайым кичпейил. Мен айтканды дайым аткарат, ошончо мага ушул баланы жагат дейт да. Анан ошондо байкадым. Көрсө, орус тилден да ополтоодой бийикте турат кайсы тил? Дененин тили. Ошондон унутпагыла, денеңердин тили жакшы болсун. Дененин тили. Орус тил билсем моом төрөтөлөм, англис тил билсем моомун дедим. Жок, алгач дененин тилин билели. Кичпейилдиктин тилин үйрөнөлү. Достор, саламдашып атканда каршыңдагы кишинин жүзүн кароо керек, жана мүмкүн болушунча сылыксыпа мамиле куруп, чын жүрөктөн байланыш жасоо керек. Айрыкча карагыла, сүйлөшүп атканда эң биринчи угууну билүү керек. Каршыңдагы адамдын маегин бөлбөө керек, калп айтпоо жана даана так сүйлөө керек. Сүйлөшүп атканда унутпаңыздар. Кандай деңгээлде салам берсең, ошондой деңгээлде алик алыңыз. Ассаламу алейкум десе, алейкум ассалам деп бер. Үнүңдү көтөрүп салма, анткени ал жөнөкөй салам берди. Сен да жөнөкөй жооп бер. Кандайсыз десе, жакшы эле көрбөй атасыңбы? Андай эмес да. Мектепте эки бала урушуп кетти. Эмне уруштуңар десем, берки шерге дейт. Мен өзү кандай десем, өзү уру берди дейт. Аны мен жөн эле кандай деп тургам, эмне урдуң десем, кандай деген жок. А эмне деди? Мага карап, кандай деди, жинип чыгып кетти дейт. Көрдүңөрбү? Көрсө, кандай деген жакшы сөздү колдоно албай калыппыз да. Ким эле жооп бергиси келсин? Кандай десе, ким эле жооп бергиси келсин да. Ошон үчүн кыргызда шундай макал бар. Жакшы сөздү айта, жылан ининен чыгат, жаман сөздү айта, мусулман дининен чыгат деген кеп бар. Көрдүңүздөр? Ошондон биз жакшы сөздү жакшы сөз иретинде колдоно албай калыппыз. Кимдин үйүндө күчүк бар, кол көтөрүп коңуздар. Күчүк барбы? 1, 2, 3, 4, 5, 10 жакын кишилер. Күчүгүңдү чакырган келсе, күч деп чакырасың. Эгерде күчүктү чакырып аткандачы, күч атам дегенде, күчүк да келбейт да. Күч деген сөздү жогорку тон менен күч атам десең, күчүк да келбейт экен да, көрсөчү. Сен адамды мындай кой, айбан да келбейт. Ошондон эмне кылалы? Сүйлөшүп аткан кезде маектешиңизден үнүңүздү көтөрүп салмаңыз. Улантам. Пикир айтуунун чебери болуусу керек. Ар бир жаштар. Айтчу сөздү алгач жазып, анан сүйлөгүлө дегенде биз адамдар көп сөздөрдү айтуудан баш тартмакпыз да. Анан сүйлөмдү жаттап калыңыздар. Ойлонуп сүйлөйлү. Ойлонуп жазалы бир нерсени. Диванный эксперт болуп көрүнгөнгө комментарий жазгандар, жазган комментарийң башыңда кыяматта бале болуп келбесин. Этият бололу. Биринчи, пикир айтуунун чебери бололу. Бүгүн бардыгыбыз телефон чукулап, видео көрүп, ролик көрүп, деп TikTok'та 1 мүнөттүк нерсе. 1 саат сабакка чыдабай калдык да. Жарым саат сабакка сабырыбыз жок да. 1 мүнөттү көрүп калдык бардыгы. Кээде видео ролик тартам, кээде биз Барк студиясы команда менен иштеп атабыз. Ролик тартам, 2 мүнөткө сценарий жазып койсом, 3 мүнөткө жазып койсом, кичирейт эле. 2 мүнөттү көрбөйт эле, азайталы. Койчу, 2 мүнөткө сабыр калбай калды, көрсөчү. Ошондо кыскартыңыз. Анан айтам да, урматтуу жаштар. Пикир айтуунун чебери болбой калдык. Телефон көрүп, эч ким сүйлөбөй калды, китеп окубай калдык, маектешпей калдык бирөө менен. Натыйжада сүйлөп аткан сөзүн карасаң, эмне үчүн кеч калып келдиң деп окуучудан сурасам, ушинтип баштайт. Эме анан апам эме болуп, кичине эме болгондон анан эме болуп, кичине эме болуп кетти дейт да. Байкасаңыз сөз эме басып кеткен да.
Китеп окубай калдык. Мурдалар биздин учурда үйлөнгөн кезибизде достордун арасынан эле ким кыйын сүйлөсө ошол эле микрофонду алып башкарып коет эле. Азыр кыйын сүйлөгөн балдарыбыз жок. Достор үйлөнөт, сөз сөлтүк, кебиз кемтик болуп калган чоркокпуз да. Натыйжада эме болду? Эч ким сүйлөй албагандан атайын бирөөсү тамада деген кесип пайда кылып алдык. Өзүбүз аталабыз сөз сүйлөй албайбыз, тамадага микрофонду берип башкарып берчи деп $100, $200 берип, анан тамадан башкарып, рахмат деп ушинтип жашап калдык. Бара-бара китеп окубай калдык жаштар. Ошондон жалпыңыздарды китеп окууга, көбүрөөк илим алууга чакырам. Китеп окуңуз, болбосо болбойт. Үчүнчү адым, баш ийүү жана уруксат суроо. Достор, улуулардын алдында бутту сунуп отурбаш керек. Айрыкча ушул жерде эскерте кетчү нерсе, ата-энесинин жанында телефон колдонуп отурган баланын ата-энесине урматсыздыгы жок экен деп эле айтайын. Ата-энеңер менен маектешип аткан, ата-энеңер менен отурган жерде телефонду коюп, ата-эне менен маектешти үйрөнүп алгыла, ата-энеңердин кадыры баркын тирүү кезинде билип калгыла. Ата-энем бар, көздөрү тирүү дегендер кол көтөрүп коюңуздарчы. Менин ата-энем бар дегендер. Машалла, дээрлик 90% кишилер кол көтөрдүңөр. Бактылуу экенсиңер. Көтөргөн колуңар ата-энеңдин кадыры баркын көтөргөнгө жардам берсин, кызмат кылгыла. Ата-энең тирүү кезинде алдыңдагы тоону тешип өтүп кетсең болот. Ата-энең сенин дөөлөтүң, бактың. Башкалар сага акча берсең дуа кылат, тамак алып берсең дуа кылат. Бөлөк кезде унутат, дуа кылбайт. Бирок атаң менен апаң ар дайым дуа кылат. Тамак берсең да, бербесең да, жанына келсең да, келбесең да ар дайым дуа кыла турган ата-энеңер. Ошондон ата-эненин кадырына баркына жеткиле. Мен бүгүн эме азыр ушул жерде негизги темага кайтам. Достор, сүйдүм, күйдүм, сүйгөнүм алып бербей кой деп, мен эмне үчүн бүгүн үйлөнүү темасына токтолуп атам? Жаштар, бойдокторго токтолуп атам. Ата-энесине таарынып кеткендер абдан көп экен. Бир жигит мага келди, ага үйдөн таарынып чыгып кеттим. Эмне болду? Мен үйлөнөм деп аткан кызга атам менен апам үйлөбөй койду. Ошого эле чыгып кеттим. Канча жыл болду сүйлөшкөнүңө? 3 жыл болду. Канчага чыктың? 23кө чыктым. Ата-энең сени 23 жыл багыптыр. Бул жакта 23 жылдык сүйүү бар, могу жерде кече пайда болгон 3 жылдык сүйүү бар. 3 жылдык сүйүү, 23 жылдык сүйүүнү басып, көзүңө көрүнбөй мынауунун айынан көчөгө чыгып кеттиңби сен? Мында ойлонбодуңбу балам? Урматтуу жигиттер жана кыздар. Чыныгы сүйүү романтиканы аны паркта жетелешип жүргөн жаштардан эмес, жетелешип жүргөн кемпир чалдардан үйрөнгүлө. Чыныгы сүйүү романтика ошолордо бар. Ал эми бутун асып алган көчөдөгү паркта жетелешип жүргөн жаштардыкы алардыкы сүйүү эмес. Алардыкы жөн гана шахват кызыкчылыгы, балким зына, балким күнөө. Ошондон ар бириңерден суранам. Сүйдүм деп сүйүп үйлөнүп, эртеси күйүп жашап аткандар абдан көп. Чыныгы сүйүү тойдон кийин башталат. Чыныгы сүйүү үйлөнгөндөн кийин. Бирок ал үйлөнүүнү да сени багып өстүргөн атаң менен апаңдын ак батасы менен баштасаң, анда манабул той, манабул үй, манабул үй бүлө эң бактылуу жашайт. Ошондон достор суранам, келиңиздер. Анда темага киришүүнү баштадым. Бул жагына дептериңер, телефонуңар, эмнең болсо жаз, бирок эң негизгиси жан дүйнөңдө унутулбай турган маалыматтарды берем, жазып сактап калгыла иншалла.